Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын кадырлуу күйөрмандары. Белгилүү агартуучу профессор Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» повести. Таттуу. Менин мектепте иштей баштаганымдан бери жарым жыл убакыт өтсө да, бул күн мугалимдик тагдырыма жол ачылган өзгөчө күнүм болду. Адиланын күндөлүгүнөн. Жадыраган жаз жакындап келаткан күндөр. Мектептин кең короосундагы алма өрүктөрдүн уштары бүлтүйүп, мына гүлүн ачам деп даярданып калган кези. Калыңба корогон 2 кабат апакай айыл мектеби. Күн жылуу болгондуктан жаз жыттанган аба класстын ачык терезесинен кирип, мейлүн жана тынч. Класста сабак жүрүп жатат. Окуучулар ар кимси өз-өзүнчө ойлонуп, дептерлерине мугалимдин тапшырмасы боюнча дил баян жазып жатышкан. Адила бирде колундагы китепке үңүлүп, бирде окуучуларына тегерете карап коюп, берилген тапшырманы окуучуларынын аткарып жатышына көз салып астейдил. Ою алыска кетет, тоо арасындагы айыл мектеби. Мындагы шарактап ойноп күлгөн ак бантикчен окуучулук күндөр. Корбу кыздар, классташ шок жигиттер, десең, анан студенттик жылдар. Аудиториядагы узак окулган лекциялар, семинардык сабактар, ак чач профессорлор, акыркы экзамендер, куштай учуп өткөн студенттик соңку күндөр, жатакана, жердештери менен келген сулуу жигит. Андан кийинкисин ойлогусу келбейт. Ал жигитти эстегиси да келбейт. Бирок эсине улам түшүп, көз алдынан кетпейт. Адила отурган ордунан аргасыз туруп, окуучулардын аралай басып, айрымдарынын дептерлерине үңүлдү. Анан жолтоо болбойн дедиби, терезеге жакын келди дагы белгисиз тарапка телмире диктеп турду. Окуучулар болсо дил баян жазуу менен алек. Бирде ойлоно калышып, бирде дептерлерин үңүлүшөт. Бир гана кыз эч нерсе жазбай, ойлуу таянган жаагынан колун албастан кайсы бир дүйнө менен алек. Артына кайрылып, шыбырашкан кыздарга эскерте үн катты. Тездегиле, убакыт аз калды. Көзү жанатан бери дептерине карабай телмирип, көңүлсүз отурган кызга урунду. Бейшеналиева, сен эмнеге жазбай отурасың? Жаздым эжей. Аңгыча коңгуроо кагылып, сабактын бүткөнүн билдирди. Окуучулар жазган дил баяндарын бир-бирден чогултуп, Адиланын үстөлүнө коюп кетип жатышты. Башкалар менен бирге Бейшеналиева дагы дептерин калтырып ары басты. Адила анын эч нерсе жазбаганын билсе дагы, бир нерсе дейин деп барып, бирок окуучулардын көзүнчө ун чыкпады. Дептерлерди жыйнап алды дагы, журналды колтуктап, мугалимдер бөлмөсүнө кетти. Адила бул мектепке ушул окуу жылынын башында келген. Мугалим катары иштей баштаган 1-чи жылы. 11 жыл бою окуткан мугалимдеринен алган сабактарын эстеп, эми өзү дал ошол окшогон окуучуларга сабак берип, мугалим болуп жүргөнүнө бириси сүйүнсө, бириси сүрдөп, ошолордой бола аламбы же бола албаймбы деген жүрөксүү сезимдеринен алиге арыла албай келет. Анткени окуткан мугалимдери кандай гана улуу адамдар эле. Ак чач эжей агайлар, алардын баскан тургандары, сүйлөгөнү, сабакты түшүндүргөнү, ал тургай жөтөлүп эле койгондору кандай керемет эле. Аларды көргөндө алыстан эле тартипке түшүп, түз басып, өз боюңду ирээттеп, жаныңдан өтүп баратса, денең дүр этип, сестенип, сабакта жаныңа жакын келип, окуп же жазып жатканыңды карап, туура иштеп жатсаң мактап койгон бир эле сөзүнө, же туура эмес иш кылсаң да жол көрсөткөн бир эле эскертүүсүнө сүйүнүп, мага агай көңүл бурду деп ирээркеп, канча дем күч алар эле. Эми азыр өзү мугалим болуп, эжей аталып, алар сыяктуу өзүнөн колдоо же мактоо күткөн наристе окуучулардын алдында ошолордой боло алсам го деген тилек, жакшы сезимдер, жакшы кыялдар жашап келет сезиминде. Адила мектепке киргенден бери Жамбы аттуу математик мугалим менен курдаш болуп, курбу күтүп өтө жакын. Ал ушул айылдык мектептин карыя мугалиминин кызы. Жогорку окуу жайын бүтүрүп келип, айылдык жигитке турмушка чыгыптыр. Иштеп жүргөнүнө 2 жыл болуптур. Экөө бири-бирин бир көргөндө эле жактырышып,
курдаш, сырдаш болуп келет. Бүгүн негедир чарчап турам, деди Адила, журналды текчеге коюп келип, диванда отурган Жамбыга ыктай отуруп. Жаз келатпайбы? Узун өзөк маалы. Адам мезгил алмашканынан да калысырайт да. Адила апасын эстеди. Үйгө барып ысык тамак жасап, апасына дарысын берүү керек. Чай коёюн, кант салып, бир чыны ысык чай ич. Жок, Жамбы, мен үйгө кетейин. Апам 2 күндөн бери табы жок. Жумуш аяктап, мугалимдер бири-бири менен кош айтышып, үйлөрүнө жөнөй башташты. Жамбы менен Адила дагы короого чыгышты. Короодон ылдый асфальтты оюла баштаган таш жол. Кенен чүйдүн тоо түбүндөгү чакан айылы. Ошентсе да Борбор калаага жакын, автобус менен саат сайын каттап турат. Кааласаң айылда туруп иште, кааласаң шаардан келип иште, баары бир. Ошентсе да Адила окууну бүткөндө чүйдүн мектептеринин бирине бөлүнгөн эле да. Тагдыр буйруп, ушул жийде көп өскөн жийде деген жийде жыттуу айылга, анын жийде орто мектебине келип иштеп калды. Өзү туулуп өскөн таласы бир тең, алгачкы эмгек жолун баштаган, өз жериндей болуп сүйкүм артып бараткан бул жийде айылы дагы бир тең сыяктанды. Келгени сен ким элең, ары тур, бери тур деген эч ким жок, өз айылындай болуп баратат. Мектеп жетекчилиги, айыл өкмөтү дагы өз адамындай көрүп, мурдагы совхоздон калган 3 бөлмөлүү бош үйгө киргизип коюшкан. Оңдой берди болуп, бейтааныш айылда жалгыз жүрбөй, чоң апасы Каныкейди алдырып алган. Анын үстүнө чоң атасы Казбек каза болгондон кийин Каныкей оорукчан болуп, улуу небереси Баатырбектин колунда эле. Шаарга жакын докторлорго көрсөтүп турам деп, өткөн күздө ап келип алганым жакшы болгон экен деп калат. Бирок Каныкей Адиланын чоң апасы болгону менен аны апа деп өз апасындай көрүп чоңойгон. Анткени өз атасы жогорку окуу жайын бүтүп эле прокуратура тармагында иштеп калды. Бирде түндүккө, бирде түштүккө которулуп жүрүп, агасы Баатырбек болуп, чоң ата, чоң энесинин колунда өсүштү. Алар дагы биз күч кубаттуу кезегибизде иштеп алгыла деп уул келинин өз эркине коюшту. Апасы врач болгондуктан ал дагы кызмат деп жүрүп, ортосун алыс кылып, Баатырбек менен Адиланы зорго төрөдү. Төрөгөнү менен балдарын караганга да чулоосу тийбеген өңдөндү. Балдар да аларды мама, папа деген менен чоң ата, чоң энесин апа аталап көнүп калышкан. Аларды боор толгоп көп эле эстешпейт. Мына азыркы күндө экөө 50-нын тегерегине келишсе да, жаңы уюшулган Баткен областында кызматта жүрүшөт. Адила үйгө келип, апасынын акыбалын билип, бирге отуруп ысык чай ичишти. Апасы кечке жалгыз эриккенин күн сайын айта берет. Айтканда эмне кыла алат? Телевизор көрө берип дагы чарчайт экенсиң дейт, кейигенсип. Анда кез-кезде мектепке мени менен барып, өзүңүздүн эски тажрыйбаңыз менен бөлүшүп туруңуз. Ооба дейт анда күлүп, апасы Каныкей. Башка ишин бүтүп ушул калды эле. Опей апа, анын эмнеси жаман? Жок дегенде мен бирге иштешкендерим менен таанышып, кандай адамдар менен иштеп жатат, бөтөн элде, бөтөн жерде кызым деп. Адиланын бул сөзү Каныкейге жүйөлүүдөй сезилди. Ошентсе да, балам, ден соолук болсо ошентсем деле болмок. Жүрөгүм лакылдап баса албай жатсам. Каяктан? Бүгүн негедир көкүрөгүм ачышып, жүрөгүм сайгылашып кыйнады. Аба ырайы бузулгансып турат, ошондон да анда. Аңгыча кеч кирип, эс алар убакыт жакындады. Адила апасын төшөгүнө жаткырып коюп, апа, мен эми эртеңки сабакка даярданайын деди дагы өйдө турду. Жок дегенде окуучулардын дил баяндарынын жарымын текшерип үлгүрсө, эртеңкиге жеңил эмеспи? Ошентейин деп чарчап жаткысы келип турса да, өз бөлмөсүнө кирди. Үстөл үстүндө мектептен көтөрө келген 30 окуучунун дептери жаткан. Чарчап жаткысы келип турса дагы, орундукка отуруп, дептерлерден бир далды. Менин сүйүктүү апам деген темада жазылган чакан дил баян. Бадырайта тартып сулуу жазылыптыр. Караса Асанканов Нурболот деген окуучунун дептери экен. Бул бала айылдын мурдагы активдеринин бири болуп жүргөн салабаттуу кишинин уулу. Тартиптүү, жоош, жакшы бала. Ата-энеси жакшы болсо, баласы деле жакшы болот окшойт, деп ойлоп койду Адила. Жакшы кишилер. Анын жазганын окуй электе, негедир көздөрү бая жазбай отурган Бейшеналиева Таттуунун дептерин издегендей болду. Ырас эле ал жазбай ойноп отурду деп ойлоду да, ошол кыздын дептерин издеп кирди. Тапты дагы ичин ачып болгону бир сапка жазылган сүйлөмдү көрдү.
болгону бир гана сап, менин апам жок деген жазуу эле. Мунусу эмнеси? Адила Таттуу деген аты жакшы, жүзү сүйкүмдүү, көзүнөн от жанган бул кыздын жанагы сабакта сумсайып отурганын эстеди. Апам жок деген эмеси? Бул кыздын баягыда мектепке келип, мен Таттуунун апасы болом, атым Гүлүмкан, Россияга кетип жатабыз, кызыма жакшылап көз салып туруңуз, атасы экөөбүз көпкө чейин алыста болобуз, бул жерде сиңдимдин колунда болот деп кеткен аял ким анда? Чынак кыз апасы алыста жүрсө эле, апам жок дей береби? Кызык неме го? Ушундай кыжаалат ойлор менен телмирип отуруп калды Адила. Башка дептерлерди караган жок. Эртеңки сабагынын планын жазып, ордунан турду. Эшикке чыкты. Тоо түбүндөгү чакан айылдын асманы да жакын. Бирок бүгүн асман челденип, күндөгүдөй жыбыраган жылдыздар көрүнбөдү. Алыс төмөндө Бишкек шаарынын асманы булут баскан сымал бозоруп, аргай жерлеринен жымыңдаган жылдыз көлү көрүнөт. Короодогу Кандек кепесинен башын чыгарып, Адилага кечки саламын айткансып, борс-борс эте үрүп койду. Анан тынчтанып калды. Кандектин атын өзү айылдагы иттин атынан улам Ак төш деп коюп алган. Адам дегени уштура. Айылын сагынганда андагы итин кошу сагынат экен. Кичинекей Кандегин көргөндө айылдагы Ак төш деген карыган короочу дөбөт эсине түшөт. Аны кичинекей күчүк кезинен бери өз колу менен тамак берип, өз колу менен үй жасап берип чоңойтподу беле. Ошону эстеп Кандегине жашиктен курап үй жасап, алдына самандан жылуу кылып салып берген. Адила түнкү салкында короодогу алма бактарын аралай бир аз басты дагы үйгө кирди. Эртең менен күндөгү убакта сабагына жөнөдү. Босогон аттаган деле кечеки Таттуу деген кыздын бир сүйлөм менен жазган дил баяны жана кыздын өзү көз алдына келди. Оң жак ууртунда ширеңкен чийинин учундагы күкүртчөлүк калы бар, ак жуумал татынакай баскан турганы тыкан, монтоңдогон жумуру мүчөлүү бул кыз дагы эле болсо Адиланын оюн чаташтыра берди. Бар турган апасын жок деген эмнеси деген ой көңүлүнөн кетпеди. Балким апасы менен бир чыры бардыр. Бала неменин жүрөгүн ооруткан сөз айтып, ошондон көңүлү калгандыр. Же ата-энеси башкалардын колуна таштап кеткенине таарынып жүргөндүр. Бирок бул апам жок деп айтууга шылтоо болмок беле? Андан көрөкчү апамды сагындым деп жазса болмок да. Жолду баратып ушундай ойлор менен алып урушкан Адила мектептин далисине кирип, топураган балдар менен учурашты. Азыр балким ал кыз алдынан чыгаар, анын маанайы кандай болду экен? Кандай болсо дагы ал кыз менен өзүнчө олтуруп сүйлөшкүсү, көкүрөгүндөгү сырын тартып көргүсү келди. Окуучусу болгон соң ошентиши керек. Мугалимдер бөлмөсүнө кирди дагы, Жамбыга кезигип учурашкан соң. Жамбы 9-А классынын класс жетекчиси ким деп ашыга сурады. Зуура деген жашамал эже бар го, ошол. Эмне болду? Жөн жай эле, башыңды оорутуп атабы ошол класс? Деги ошол класстын балдары бир шумдукта, сабакты тыңыраак өткөрүшпөйт, жалаң кудайдан жөө качкан балдар. Көбүнүн ата-энелери сыртта. Адила алардын тартиби тууралуу арыздангысы келген жокко. Жөн гана Таттуу тууралуу класс жетекчисинен сурап билгиси келди. Түшкү дем алыш маалында Адила Зуура эжеге жолугуп, Таттуу жөнүндө анын ата-энеси жашоо турмушу тууралуу сурады. Зуура эже деле ал тууралуу ата-энеси жөнүндө толук билбейт экен. Ата-энеси түштүк тараптан көчүп келишип туруп калышкандардан экен. Кызды бул жердеги үйүнө апасынын сиңдиси менен калтырып, өзлөрү Россияга соода кылууга кетишкенине көп болуптур. Анан мындай деп кошумчалады: балам, сен жашсың, кызыгып иштегиң келип турган чагың. Билишимче, сенин класс жетекчилигиң жок. Жаш тажрыйбасы жок деп сага класс беришпесе керек. Ушул класска сен жетекчи болсоңчу, албетте сабакка көңүл койбогон тентек шок балдар бар. Алардын тилин таап иштесең болот. Бөлбүрөгөн балдардан көрөкчү шок балдардан кийин жакшы балдар чыгат. Ошентчи кызым, мен өзүң көрүп турасың, пенсиядагы кишимин. Араң чыдап жүрөм, чарчадым. Быйыл эс алууга кетсемби дейм. Сен өсө турган баласың. Кебетеңден байкап жүрөм кызым. Жүрчү, азыр эле завуч менен сүйлөшөлү. Зуура менен буга чейин минтип бет келишип сүйлөшүп деле көргөн эмес. Эми айла жок, өзү баштап алган сөзүн аягына чыкмакка карыя кишинин айтканынан кайта албай, окуу бөлүмүнүн башчысы Рахаттын кабинетине карай жөнөштү.
Кирип эле Зууреже оюндагысын айтып таштады. Адила каршы болгон жок, макул деди, деп сөзүн бүтүрдү. Адила дагы эмне деп айтаарын билбей, улуу кишинин оозун карап туруп калды. Болуптур деди. Окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат класс бир аз тентегирээк, көптөн бери колдон колго өтүп келатат. Эже тажрыйбалуу деп берген элек, бирок пенсиядагы адамдан көп талап кыла албай жатабыз. Балдар менен көп иштеш керек. Бүгүндөн баштап тарбия пландарын түзүп, жумушту баштай бер. Сөз ушуну менен бүттү. Заматта келген бул күтүүсүз чечимге Адила даяр болбосо да, көптөн күткөн нерсеси колуна тийгендей же кайра артка кайта албай, ууртунан аргасыз жылмая эшикке чыкты. Балким мугалимдик тагдыры класска кирип чыгып коюп эле жүрө берүүдө эместир. Алар менен түздөн түз иштеп, алардын жан дүйнөсү менен аралаша жашап, туура багытка жол баштап берүүдөдүр, деп ойлоп баратты Адила. Мейли, балким тил табышып жакшы иштешермин, анан калганын бара көрөрбүз. Чынында адамдын жашоосунун маңызы бараткан багытын туура тапканында эмеспи? Ооба, адам өз тагдырын өзү тандап алат. Ал бактылуу тагдырбы, шордуу тагдырбы, аны бара көрөт. Эсине университетте окуп жүргөндөгү Жокеев аттуу психолог мугалими келди. Ал бир жолу практикалык сабакта отуруп, студенттердин кыялдануусу жана элестөөсү тууралуу тесттен өткөргөн болчу. Антпегенде баарын көздөрүңөрдү колуңар менен жапкыла, бир аз караңгылыкты карап тургула дегенде, анан онго чейин санап, кана кимдин көзүнө эмне көрүндү деп сураган. Ар ким ар кандай жооп берген. Кайсы бир капкараңгы дүйнө, бири ак карлуу тоолор, бири ачылып турган терезе, дагы бири гүлдөгөн жашыл бак көрдүм деп жооп беришкен. Адилага адегенде караңгылык көрүнүп, анан аз-аздан таң аткандай шуула түшүп, анан узак кенен жол көрүнгөн. Жолдон ары көгүлтүр туп-тунук көл, көл үстүндө ажайып кооз нур, көпүрө окшоп күн желеси турган спелестеген. Мугалимине бул туурасында айтса, сенин келечегиңде узак байсалдуу жол, анан ошол жолдун учунда сени бакыттын, сүйүүнүн жана романтикалуу жашоонун нур көпүрөсү күтүп турат деген эле. Балким азыркы жийди айылындагы мектепте иштеп баштаган ушул мугалимди киши келечегинин даңгыр жолу болуп берер бекен. Азыр ал ошол өзүнүн даңгыр жолун таап, ошол жолго түштү бекен. Азыр ошол жолдо баратат болду бекен. Өз жолун, өз багытын мугалимдик тагдырында табаар бекен. Нур көпүрөсү каякта? Ага каяктан жолугат, каяктан табат? Кечке ушул тууралуу ойлой берди. Кечинде үйүнө келери менен Адила апасына мектепте болгон окуяны айтып берди. Таттуу деген кыз туурасында да айтты. Анан ушул кыз окуган 9-А классына класс жетекчи болгонунда кубануу менен сөз кылды. Мен эми сабак берип эле жүрө бербей, окуучулар менен жакындан иштешип, сырдашып, чыныгы мугалим болууга өтөм го деп ойлой баштадым. Туура айтасың кызым, деди апасы Канекей. Класс жетекчи деген баланын экинчи ата-энесиндей болуп калат. Эгер жакшы мугалим болсо, мен дагы 35 жылдык мугалимдик өмүрүмдө ошончо жыл класс жетекчи болдум да. Балдар менен сырдашып, айрыкча кыздар ата-энелерин айтпаган сырларын айтышып, эң жакын болушат. Сен дагы ушул тентек балдарга өчөш бурушпастан, алардын оюнда эмне деген нерселер бар, эмне үчүн мугалимдер менен өч, ошолорду иликтеп үйрөнүшүң керек. Кээде мугалимдер балдардын көйгөйлөрүн түшүнбөй, бири-бирине өчөшүп, анан ортодо чыр уланат. Дегенкиси бала менен мугалимдин түшүнүшпөй иштөөсү тозоктун тозогу эмеспи? Апасы өзү мектепте иштеп жүргөн кезиндеги башынан өткөргөн окуяларды айтып жатты. Анын баарын угуп отуруп, өзү жаңы алган классындагы окуучулар менен абдан жакшы мамиледе болуп, достошуп, ынтымактуу болуп, Кудайдан жөө качкан бул тентек балдарды мектептин эң мыкты окуучуларына чейин жеткирип, артта калган классты эң алдыңкы класска алып чыксам деген ой ага канат бүткөрүп, көккө учуруп жүргөн сыяктанды. Эртеси акыркы сабакта мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат Адиланы 9-А классына ээрчитип барды дагы, Зууреже эс алууга чыккандыктан анын ордуна жаш, жигердүү мугалим Улукбекова Адила класс жетекчиликке бекитилгендигин айтты. Мындан ары силердин класс жетекчиңер болот. Жаш мугалим деп тоготпой койбой, айтканын аткарып, эмне маселеңер болсо бирге талкуулашып, ачык айтышып, ынтымактуу иштешет деп ойлойм. Айрыкча улан, ээн баштыгыңды коюп тынч жүргүн болбосо,
Адила деле күздөн бери кыргыз тили адабиятынан сабак берип келатып, кайсы окуучу кандай экендигин баамдап деле калган. Бирок эми класс жетекчи болуп дайындалган соң мурдагыдай сабакка даярдыгын гана текшерип ошо менен чектелбей, эми окуучулардын ар биринин кыял жоругун да эске алып, тарбиясына дагы жооп берип, эртең кандай адам болуп чыгат, ошого чейин жооп берер кез келгенин тойду. Анткени азыркы учурда мектеп балдары көчөдө жүрүп ээн баштык кылса да мугалим жооп берет, талаада жүрүп ээн баштык кылса дагы класс жетекчиси биринчи күнөөкөр. Ошон үчүн албетте жоопкерчилик моюнга үйүлдү дечи. Антсе дагы айылдагы инилериндей, сиңдилериндей болгон татынакай балдар кыздар менен сырдашып иштээрин ойлогондо ичи жылып, кыздарды бооруна кысып, балдарды чачтарынан сылап, эркелеткиси келип, эргип турду. Адиланын көздөрү Таттуу деген кызга кайра-кайра уруна берди. Ал дагы Адиладан көзүн албай, кечээ жазган дил баянына канча деген баа койгонун көздөрү менен сурагансыйт. Адила болсо эмки сабакка чейин дагы да убакыт бар экендигин ойлоп, дил баяндарды текшерип бүтө элек болчу. Таттуунун дептериндеги бир сапка жетпеген сүйлөмдөн турган дил баянын окуганы менен анын жүрөгүндөгү оюн окуп бүтө электигин ойлоп, ал кыздын сырын билгенге ашыгып баратат. Рахат Адиланы окуучуларга калтырды дагы класстан чыгып кетти. Адила окуучуларды жаңыдан көргөнсүп, унчукпай бир сыйра карап чыкты. Анан мындай деди: "Менин бүгүн эле ушундай чечим болорун билген эмесмин. Силер менен сүйлөшүүгө азыр даярдыгым жок. Мен бир күн ойлонуп, оюмду топтоп алайын. Убакыт бергиле. Балким эртең класстык чогулуш өткөрөбүз, Анан жакшылап таанышып сүйлөшөбүз. Бүгүнчө мага уруксаат бергиле." Сөзүм бүттү дегенсип, Адила кол сумкасынын боосун ийинине илип, окуучуларга жылмая карап, колунун манжаларын булгалады. Эртеси чогулуш өткөрүштү. Тартип, тазалык, окуу, жетишүү, сабакка катышуу тууралуу сүйлөштү. Бул сыяктуу иштер мектепте күн сайын болуп туруучу нерсе. Албетте мектеп тегирмен сыяктуу, күндөлүк сабак, жыйналыштар, семинар, ачык сабактар, балдардын тартиби, жетишүү жана катышуулары тууралуу, же кайсы бир окуучулардын жүрүм-туруму жөнүндө мугалимдердин даттануулары, районодон комиссиянын келиши, педагогикалык кеңештер, ушунун баары тегирменди жүргүзүп туруучу суу сыяктанат. Анткени буларсыз мектептин иши жүрбөй токтоп калгансыйт. Ошон үчүн мугалимдер мындай күндөлүк жашоого биротоло көнүп калышкан. Аларсыз тынч өткөн кээ бир күндөрдө мектептин иши жүрбөй калгансып сезилет. Эртең кыргыз адабияты болот деген күнү Адила сабактын акырында класска келди дагы: "Бейшеналиева, Таттуу, сен бир азга калчы, сенде сөзүм бар" деди. "Башкабызда сөзүңүз жокпу?" дегенси карап, окуучулар китеп дептерлерин жыйнап, эжейин сырдуу тиктешип, бирден экиден чыгып кете башташты. Көз кыйыгын салып байкап отурса, ар бир окуучу ар башкача. Класста 30 окуучу болсо, 30-у эч качан бири-бирине окшобойт экен. Буга чейин байкабаганын карасаң, Таттуу, назик, акылдуу, мээримдүү кыз сыяктанат. Нурайым шар, тамашакөй көрүнөт. Нурболот болсо, кебетесинен эле акылдуу, сабакты жакшы окуган сүйкүмдүү жигит. Аны карап туруп, негедир жүрөгүн ээлеп, көңүлүнөн кетпей жүргөн, ойлогон сайын үшкүрүүгө аргасыз кылган бир жигит Саламатка окшоштурат. Кебетесинде Саламаттын жүзүнүн белгилери ойноп тургансыйт. Ал эми турсунаалы, бош, бөлбүрөгөн неме? Уланчы? Улан мугалимдер күндө даттанышкан, сабак окуп дептер бетин ачпаган, моюн толгоп, эч кимди теңине албаган шок, Кудайды тажаткан ээн баш неме ушул. Дал ошол Уландын класстан чыгып баратып, шыбырап айткан сөзү кулагына эленди. "Эй, балдар, көрдүңөрбү? Бул эжей ар бирибизди жалгыз алып калып, маселебизди карайт." Анын сөзү менен бирге каалга жабылды да, класста Таттуу экөө гана калды. Уландын жанагы кер какшык шыбырында укмаксан, эрдин тиштене сабыр тутту. Келелек жатып, эси жок балага эрегишип, чырдашууну эп көрбөдү. Бара-бара түшүнүшөрбүз деп чыдап койду. "Таттуу, бери жакын отурсаң?" деди ал. Айтаар сөзү даяр турса дагы, эмне деп баштаарды билбей. Кыздын көздөрүнөн бир нерсени издегенсип. Кыз дагы мугалимден суроо күткөнсүп, унчукпай алдыңкы партага келип отурду. "Таттуу" деди. Анан
Кыздан көзүн албай бир аз жылмая: "Мен эмне деп сөзүмдү баштаарымды билбей турам. Айтайын дегеним, сенин баягынкы жазган дил баяныңдан улам. Сен жазган турбайсыңбы?" Ошентти да, дагы эле эмне деп айтаарын билбей кайсактады. Сөзүн туура эмес баштап алгансыды. Анан оюн оңдоп, сөзүн кайра баштады. "Таттуу деп, атың жакшы кыз экенсиң. Ким койсо дагы жакшы коюптур. Атымды атам койгон экен", деди да кыз колдорун эпсиз ушалап, ийинин куушура отурду. "Абдан жакшы. Анан да сейрек ат. Мен буга чейин мындай атты эч кимден укпаптырмын. Кызым бактылуу, өмүрү таттуу болсун деп жакшы тилек ниет менен койгону байкалат." Кыз сөзүн улады. "Атам менен апам Ош мамлекеттик университетин бүтүшүп турмуш курушкан экен. Анан ноокатка атамдардын айылына барып, мектепте мугалим болуп иштеп калышыптыр. 1 жылдан кийин мен төрөлүптүрмүн." Анан ошентти да кыз мукактанып барып, көздөрүн колдору менен калкалап, жертиктеп унчукпай калды. Адиланын жүрөгү бир тоюк нерсени сезгенсиди. Анан апам роддомдон чыкпай каза болуп калыптыр. Ортону оор тыным басып, мугалим менен окуучу экөө эки жерде үнсүз дымып калышты. Кыз солуктап ыйлай баштады. Адила аны тыя албады. Ага кошулуп, өзүнүн да мууну бошоп, чоң атасын эстеп, ордунан турду дагы терезеге, андан алыска тунарган көздөрүн жиберди. Ушундай чоң атасынын каза болгонуна 5-6 жылдын жүзү болсо да, эстегенде ыйлай берген адаты бар. Балким атамды жоктоп, өмүр бою ыйлап өтөмгө деп ойлоду. Анын оюн кыздын сөзү бузуп кетти. "Анан мени атамдын карындашы 1 жашка чейин багып, атам кайра үйлөнгөн экен. Азыркы апам мени 1 жашымдан баштап багыптыр. Атаң менен бул апаң кийин канча бала чакалы болушту?" "Бул апам төрөбөптүр, таптакырбы?" "Ооба." "Эмнеге?" "Билбейм. Атам аны далай доктурларга алып барып дарылатыптыр, бирок балалуу болбоптур", деди таттуу үнүн чыйралтып. "Сени 1 жашыңдан чоңойтсо, өз апаңдай эле болуп калган экен." Адила ушул сөзүн айтуу менен, анда эмне менин апам жок деп жазганын сурагандай болду. "Мен апам деп эле чоңойгом, бирок" деп алып, таттуу кайрадан солуктап ыйлап кирди. "Төрөбөй калганын менден көрүптүр. Кийин билдим. Ушул кыздын тилеги жаман болуп, төрөбөй калдым деп айтканын угуп, ошондон кийин мен аны апа деп айтуудан калгам. Атам да ошондон кийин ажырашып кетип, кийин кайра жарашышты. Мен анын өгөй энем экенин ошондо гана билдим." "Азыр каякта алар?" "Азыр атам экөө Россияда, Красноярскиде." Мына сырдын түйүнү чечилди. Таттуунун дил баянынын сыры ушунда тура. Канчалык таттуунун тагдыры оор туруп, билгизбей жүргөнүнө таң калып, жаштык күчүнө ыраазы боло туруп келип, кызды чачынан сылады. "Азыр бул жерде ким менен турасың?" "Ушул апамдын аталаш сиңдисинин үйүндөмүн." Бүгүнкү сөз ушуну менен бүттү. Экөө эшикке чыгышты. Күйгүм кирип келатыптыр. Адила үйүнө үстүнөн оор жүк ныгыра баскансып салмактанып келди. Окуучусунун тагдыры кудум азыр көз алдына кайталанып жаткансып, ага өз аралашып жүргөнсүдө. Атасы кызынын атын таттуу коюп, тагдырынын канчалык таттуу болушун Кудайдан тилесе да, өзүнүн тагдыры деле анча бактылуу болбоптур. Ушуну ойлоп кабыргасы кайыша оорлошуп кетти. Апасына бүгүнкү болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берип, анан чоң атасынын өлгөн күнүн эстеп, көзүнүн жашын төгүп бугун чыгарды. Анан апасын төшөгүнө жаткырды дагы эртеңки сабактарына даярданууга отурду. Сабактарына даярданды. Анын планын жазды. Анан күндөлүк дептерин алып чыкты. Барактаса көк дептерин көптөн бери ача элек экен. Айтмакчы, Адила студенттик күндөрдөн бери кез-кез күндөлүк жазып келет. Ар кандай окуялар, маанилүү ойлор, эсте калар күндөрү болсо 4-5 сүйлөм менен жазып калтырат. Бүгүн дагы таттуу менен болгон окуяны жазып койгусу келди. Ал окуя жөн эле болуп өткөн окуя эмес. Мугалимдик тагдырына таасир эткен чоң окуя болгонсуду. Анын
чоң окуя экендиги окуучусунун тагдырына байланыштуубу же өзүнүн мугалимдик тагдырына байланыштуубу аны түшүнө албады. Бул Ред узакка жазды. Өз ойлогондой, ал өзүнчө эле бир адам тагдыры тууралуу повесттин башталышы сыяктанып жазылып жатты. Акырында мектепте иштей баштаганымдан бери жарым жыл убакыт өтсө да, бул күнүм менин мугалимдик тагдырымдын жолундагы алгач ирет ишенимдүү кадам таштаган өзгөчө күнүм болду деп жазды дагы чекит койду. Анан саатын карады. Саат түнкү. Апасына айткан сыр же курулуп бүтпөгөн нур көпүрө баяны. Кудай адамдарга махабатты эмне үчүн берди экен? Бактысын тапсын үчүнбү, же азапка салуу үчүнбү? Эгер бактысын тапсын үчүн бергени чын болсо, анда айрылууну бербей эле койбойбу? А балким айрылууну адамдар махабаттын баркын билсин үчүн бергендир. Адиланын күндөлүгүнөн. Окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат таттуу тууралуу Зуурэжиден сураганы жөнүндө билген соң, демек, Адила кыйын мугалим болсо, ошондой ата-энеси таштап коюп талаада жүргөн окуучулар менен иштөө кандай оор экенин билсин деген ойдо аны сынап көрүүнү ойлоду. Анын үстүнө 70ке таяп калган карыя мугалимден көптү талап кыла албай, эптеп классты башка бир мугалимге бере салуунун айласын таппай жүргөн эле. Дагы да кыйын экен. Райондун мугалимдерине ачык сабак өтүп көрсүн деп, райондук жазгы методикалык семинарда Зуурэжи өтүүчү ачык сабакты дагы Адилага тапшыра турган болду. Бул туурасында Рахат Зуурэжиге айтты эле, ал жаш адис азырынча тажрыйбасы аз, мектепте уят кылып койбойбу? Анын үстүнө сырттан жаңы эле келген неменин көңүлүнө кетпейби деп, тажрыйбалуу кексе мугалим каршы пикирин билдирди. Жок, деди анда Рахат. Жаштар теориялык жактан билими терең, жигери күчтүү, жүрөгү курч кези. Ага кошумча сиздей көп жыл иштеген тажрыйбалуу мугалимдерди устат катары көрүп, сабактарыңыздан үлгү алсын, үйрөтүңүз, тарбиялаңыз, көнсүн. Мунун зыяны жок, туурабы? Анын үстүнө сиз чарчадыңыз, ооруп да жүрөсүз. Анан сиздин ордуңузга кимди семинарга ачык сабак бер дейт элем. Аз убакыт калды, эч ким макул болбойт. Ошондуктан Адиланы даярдаңыз. Азыр жаш мугалимдер жумуштары бүттүбү? Болду, үйлөрүнө катышат. Антпей сабак алышсын. Баса ал сизге Таттуу Бейшеналиева тууралуу эмне деди? Ошону айтсаңыз, ата-энеси тууралуу сурадыбы? Жок, болгону энеси жокпу деп сурады. Эмнеге? Билбедим. Түшүнгөнүм да, эмне үчүн сураганын ойлогонум да жок. Кызык, анын эне атасы бар да. Ошентип Адила Зуурэжинин ордуна райондук семинарда ачык сабак өтө турганда болду. Бул жөнүндө Адила курбусу Жамбыга сөз салды эле. Ал: "Опей, сенин иштегениңе 1 жыл болбой жатса, сага районго ачык сабак берсин деген эмнеси?" деп таң калганын жашырбады. "Мейли, бере берем", деди. Адила ишенимдүү. "Мен өзүмдү райондун алдында сынап алууга чоң мүмкүнчүлүк болот го деп ойлоп жаткам." Ошентти дагы курбусын карап жылмайып койду. Жылмаюу эң биринчи чабуул деп коет го. "Мейли досум, ийгилик." Жамбы дагы жылмая карап өйдө турду. "Кетейин, менин сабагым бүттү." Акыркы сабак аяктап, мугалимдердин бир тобу үйлөрүнө кете башташкан. Адила ачык сабакка тема тандап, анын планын ойлонуп коймокко бир аз аялдай турууну чечти. Арадан бир аз убакыт өткөн. Эшик чертилип, Таттуу класска башпакты. "Эжеке, мүмкүнбү?" Адила кызды карады. "Ай, сен эмче үйгө кетпей, эмне кылып жүрөсүң?" "Кетип баратабыз, анан бир байке сизди чакырып койчу" деди. "Бир байке? Аты ким экен?" "Айткан жок, Бишкектен келген түрү бар." Адила эмне дээрин билбей, көз ирмемге буйдалды. "Жөө экен же машина мененби?" "Машина менен, ак Мерседес машина экен." Адила заматта туталанып кетти. "Мындай деп койчу, таппай койдум де." "Жок экен де." "Жок, чогулушка кирип кетиптир де." Ал ушинтип эмне деп айтаарын билбей карбаластай берди. "Кечке чейин чыкпайм деди деп айт. Ошент."
Ошентти да заматта кылар ишин унутуп, жазып жаткан дептерине калп эле өңүлдү. Кайдан план жазмак эми? Кайрадан терезеге тигилип ойлуу телмирди. Аз өтпөй таттуу эшикти кайрадан какты. Эжеке, кечиресиз. Дагы эмне деди? Үйүңүздүн дарегин сурап берчи дейт. Эжейди таппай койдум деп айтып, кетип калчу үйүңө. Адила ушинтти дагы ачуусу менен окуучу кызга колун шилтей тетирип урулду. Вахтершага айтып кой, ичкери кийирбесин. Таттуу эжейинин бул түрүнө таң кала бир карады дагы эшикти шашылыш жапты. Кыз кеткен соң Адила класстан чыгып, далистеги гүлдөрдүн далдаасына келип, жашырына сыртты карады. Рас эле, короодогу түпүйгөн арчанын түбүндө ак Мерседес турат. Вахтер аял ичкери киргизбей койгон билем, ак костюмчан жигит мектептин босогосунан арылады дагы машинаны көздөй басты. Ошол деп ойлоду Адила. Баягы костюму кечки салкында чечип, менин ийниме жапты эле. Саламат артка бир ирет кылчак карап алды дагы машинасына отуруп от алдырып жөнөй берди. Аны көрүп, мингени Мерседес деп койду Адила. Анан жигиттин кетип баратканын артынан карап туруп, өткөн жылы университетти бүтүп, мамлекеттик сынактарын тапшырып жатканда бул жигит менен капыстан жолугушуп таанышкан күнүн эстеди. Миң эстеп, миң ирет кайра унутайын десе да, унутулбаган элестер көз алдына тартылды. Биринчи сынактан чыгып, жатаканадагы бөлмөсүндө эс алып отурган, өзү жалгыз эле. Бөлмөлөш кыз мурунку күнү туугандарынын үйүнө кеткен болчу. Аңгыча биринчи экзамениңди эң жакшы тапшырышың менен куттуктайм деп, башка факультетте окуган айылдаш кыз сүйлөшүп жүргөн жигити менен келип калышты. Көтөргөндөрү гүл жана торт. Алар менен бир бейтааныш жигит да келди. Көрсө ал тиги айылдаш курбусунун жигитинин досу экен. Досу тележурналистиканы бүтүрүп жатыптыр. Сымбаттуу, ак жуумал, маңдай чачын экиге бөлүп, өйдө тараганы өзүнө жарашкан, шыңга бойлуу, анан дагы сылык сыпаа жигит экени заматта байкалды. Үстүндөгү ак костюму өзүнө абдан жарашат экен. Келген меймандарга Адила тура калып чай кайнатып, нан кесип, май жана кыям коюп, стөл үстүн колунан келишинче жасалгалап жиберди. Адила, куттуктайм, биринчи сынагыңды 5ке тапшырды деп угуп, сүйүнүп келдим, деди курбусу Гүлгакы. Анын үстүнө менин сессиям бүтүп, эртең айылга жөнөйүн деп жаткам. Чай кайнаганча экөөбүз сессия, экзамендер, алдыдагы каникул, айылдан кимдин келгени, дагы да кимдин эмне кылып жатышкандыктары тууралуу сөзгө киришкен. Ал ортодо эки жигит кыздардын бөлмөсүнө көз жүгүртүп отурушту. Баарынан дагы дубалда илинген өрүк комуз жакты белем. Гүлгакынын жигити Марат комузду алып кыңгыратып калды. Аны көргөн Гүлгакы Адиланын дагы комуз чертээрин жарыялап жиберди. Силер билбейсиңер да, Адила университеттин комуз ансамблинин мыкты комузчусу, лауреат болгон. Азыр сурансаңар, насихатты шаңшыта ойноп берет. Чай алдыга келип торт кесилген соң, Гүлгакы өзүнүн жигити Маратты жана анын досу Саламатты Адилага тааныштырып өттү. Байкап көр деп, оюнчундан Саламатты сөзгө кыпчып өттү. Бул жигит Манас университетин бүтүрүп жатат. Акылдуу, билимдүү, абдан таланттуу жана да сулуу, сымбаттуу жигит. Айтканыңдай эле окшойт. Эсте болот досум, деп Адила дагы тамашаны агытып койду. Ошондо эле экөөнүн көз оттору чагылышып, мен сени издеп таппай кайда гана жүрдүм эле дегендей ой учкундары, сезимдери аркылуу бири-бирине өтүп жаткансыды. Чай ичип бүтүп, бир аз отурганда Адиланын ой боюна койбой, Гүлгакы комузун колуна карматты. Ал адегенде бейтааныш жигиттерден тартынганы менен колуна комуз тийгенде сахнага чыккан артисттерден бетер. Колун көкүрөгүнө кое отургандарды бир рет жылмая карап алды дагы бир обонду кубул жута чертти. Гүлгакынын үнү жакшы экен, обонго үн кошуп ырдап жиберди. Андан соң курбусунун суроосу боюнча Карамолдунун насихатын кырааты менен шатырата ойноп кирди. Жигиттер кыздын апакай жана элпек манжолорунан көздөрүн албай, анын кундуздай кара чачына, серпилген ичке каштарына, коймолжуган көздөрүнө, ичке мурду менен пөлтөйгөн эриндерине, ак коонун мойнундай ичке мойнуна, жука гүлдүү халаттын тиреп турган төшүнө, дегеле комуз кармап отурган
отурушуна чейин суктана карап, күбө менен кошо термелип эрип бараткансыды. Аттың ушундай керемет күнүн кубулжуган добушу менен кошо эрип, эзилип кетпей чыдап турган өрүк жыгач кандай гана бекем болду экен дегендей күү шаңшып барып токтоду. Баары кол чаап, кубаттап жиберишти. Билинбей бир топ убакыт өтүп кетиптир. Бир кезде Гүлгакы: "Досум, бизге уруксаат бер, биз чыгалы. Бара турган жерлерибиз бар. Силер жакындан таанышып сүйлөшүп" дегендей, "Кааласаңар бир аз отурарсыңар" деп Маратка карады. "Жок, силерди узатып чыгам. Чыга тургула, мен үстүмө бир нерсе кийип алайын." Ошондо баарын өзү баштагансыды Адила. Тигилер кетсе, Саламаттагы кетип кала тургансып, ал кетсе кайра таппай кала тургансып. 5 мүнөт болсо дагы бирге басып сырын тарткысы келип, а балким курбусун узаткан соң бирге көчөлөп басарбыз деген ой бийлеп алды. Байкашында Саламаттагы Адиладан 5 бетер анын жанынан чыккысы келбей, 5 жылдык окуу бир тең, мына эми окууларын бүтүп кетип баратышканда экөө бири-бирине кайыптан кабылгансып, табылбай жүрүп табылгансып отурган 2 саат убакыт бир тең болгонсуп, өзүнчө бир керемет окуя болуп жаткансыды. Рас эле, Гүлгакы менен Марат кош айтышып кеткен соң, Саламат Адиланы таштап кете албай, Адила Саламатты калтырып кете албай, бири-биринен сөз күтүшүп, билинбей тартылып туруп калышты. Анан университеттин бет алдындагы жаштар аллеясына келишип, күлүп отура кетишти. Күндүн табы али кетелек 5 маалы болчу. Кечке чейин кыйла убакыт бар. Күн бир аз салкындаса, мындай чыгып, Ала Тоо аянтын аралап, андан Панфилов паркына барып, кафетерийге кирип, эс алышса болот. Бир аз басып келели, каршы болбосоңуз деп сылык сөз баштады Саламат. Мейли? Ооба, ошентишти. Сөздөр башталып, туулуп өскөн айылы, мектеп жылдары, окууга өтүп студент болушу, мына эми 5 жыл куштай учуп, кызыгы көп студенттик жылдар бүтүп, турмуш алдыда күтүп турганы, жылдыз төлгөсү боюнча ким экени, алдыдагы турмуштук пландар деги койчу, сүйлөнбөгөн сөздөр, айтылбаган ойлор калбагансыды. Аянттан сүрөткө түшүштү. Кээде толкунданган Адиланын эсине студенттик кечелерди ырдалчу белгилүү бир ырдын кайрыктары келе калат. Шаар ичин басып жүргүн, андагы ак бурултун эсиңдеби, анда мен айта бергем жетин албай, калтырбай бул дүйнөдөн билгеним. Окууну бүткөн сонун болсо керек, деп сурады Адила Саламаттан. Саламат болсо ойлоно калып, студенттик жылдардын кандай керемет экенин, окууну бүткөндө бир оор жүктү желкеңден алып таштагансып, жеңилдеп калганың менен ишиң жок, бекер чөңдүрүп, көчүлүп калгандай, оңкулдап калат экенсиң. Ушундан көрө ордумда кала берсемчи деп күлдүрө сүйлөп, анан буюрса ЛТР телеканалына барып, оператор болуп орношсом, бекерчи болбой калсам керек деп купшуңдап койду. Акырындап Фрунзенин керемет кечи жакындоодо. Саламат Адиланы жатаканасына жеткирип келатты. Кечки салкын Адиланы бир аз ичиркентип жиберди. Аны сезип Саламат костюмун чечип, Адиланын ийнине жапты. Кыз күлө карап, рахмат деп айтып, жигиттин ийнине башын жөлөдү. Жатакананын эшигине келгенде: "Сен эми каяка барасың?" деп сурап, бирок дагы да бир нерсени айтпай токтоп калды Адила. "Мен кан тайылына кетмекмин. Таекемдин үйүндө турам азыр. Бизди сессия бүткөндө эле жатаканадан чыгарып койгон. Эч нерсе эмес, сен бөлмөңө кир. Мени жайдын түнү үшүтпөйт. Жанагы паркка барып, экөөбүз отуруп жылытып кеткен орундукка барып жатып алам." Экөө Саламаттын тамашарлаш сөзүнө күлүп алышты. "Койчу шоктонбой. Болбосо", деди жигит жанагы тамашасын улай. "Вахтер кемпирдин жанына жатып алам, сени кайтарып." "Кое турчу", деди Адила ойлоно калып. "Мен азыр." Адила вахтер аялга барып,
айылдан байкем келип калыптыр, шаарда үйү жок, түнөп кетсин деди эле. Ал ишенип макул болду белем, экөөнү ичкери киргизип жиберди. Ошентип экөө Адиланын бөлмөсүнө келишти. Эх десең, Саламат ошол күнү кайсы кайыптын буйругу менен жолукту эле, эмне үчүн Саламатты ошол кечте өз бөлмөсүнө киргизип алды экен? Эмне деген күч аны жанына жакын кылып, заматта ажырап кете алгыс кан жанына шерик кылып койду эле. Ал жигит Адиланын багына жолукту беле же шоруна жолукту беле? Аны түбөлүк шерик кылбаган соң, о тагдыр, ошол күнү неге жолуктурдуң экен? Комуз ойноп берчи деген Саламаттын ошондогу суранычы, жүрөгүңдү мага берчи дегендей туюлуп, азыр гана эмес, сага өмүр бою комуз ойноп жаныңда отурууга даярмын дегендей, Адила колуна комузду алып, ансамбльде ойногон күүлөрүнөн, кыргыздын не бир сонун жүрөктү эзген обондорунан чертип, эргип отурду. Сенин комузуңдун добушун мен өмүр бою угууга даярмын, Адила. Мен сенин жаныңда өмүр бою болчу. Сен менен өмүр бою жанымдан кеткис шеригим болчу. Сен өмүр бою меники болчу. Мына ошентип Адила менен Саламатка тагдыр сүйүүнү капыстан жолуктурдубу? Андай болсо сүйүү тагдыр. Сүйгөн адамыңдын жолугушу демек сага тагдырдын жолугушу. Андай болсо сүйгөн адамын сүйөм дегендин өзү да тагдыр. Сүйгөнүңдөн кокусунан ажыроо да тагдыр. Ошон үчүн сүйгөн адамдар мындан аркы тагдырында жолунан жолугар кандай күн болсо да ошого даяр болмогу шарт. Адиланын жанына келип кынала отурган Саламат аны комузу менен кошо кучагына кысып, интигип сүйлөп жатты. Ушул күнү бизди табыштырган Кудайга рахмат. Балким Марат досум жүрү деп жанымды койбой ээрчитип келбегенде, мен сени көрбөй калмак экемин, Сени менен табыштырган ушул күнгө, ушул кечке миң рахмат. Экөөбүздү ширин сөздөр, бактылуу кыялдар менен бирге кошкон ушул түнгө рахмат. Ооба, ошол түн бир жылга чейин узара турган өңдөнүп, өтпөй токтоп турду. Дегеле таң атпой чудай, Саламат менен Адила үчүн гана түн өтпөй узарып бараткан өңдөндү. Керебеттин башында мектеп окуучусунун китеп баштыгы илинип турган. Жаңы эле алынгандай. Бул кимдин китеп кабы? Деп сурап калды Саламат. Аны Адила бир апкелди дагы айылдагы агасынын баласына арнап алганын, ал быйыл мектепке жаңы кирип жатканын, барганда куру кол барбайын деп белек кылаарын айтып, ичиндеги 1-класстын китептерин, күндөлүк дептерин, сүрөт тартчу альбом, анан дагы 20 түрлүү кооз түр калемдерди, ал тургай калем уштагычтарына чейин алып чыгып көргөздү. Кел, агаңдын баласы колуна алары менен сүрөт тартып кирсин. Түр калемдерин уштап коеюн деди Саламат. Анан нан кескен бычакты кылдат курчутту дагы түр калемдердин бирин калтырбай уштап чыкты. Анан папкасынын ичинен бир таза барак алып чыкты да түр калемдер менен бир нерсени тартып кирди. Ал тартып бүткөнчө Адила эртеңки экзамендердин суроолорун кайталап коеюн деп семинар жазган дептерине өңүлдү. Мына муну карачы, деди бир топтон кийин Саламат. Кандай болуптур? Адила баракты алып, ары бери жагынан карады дагы, күн желеси экен деди, ойлуу. Ортодогу суунун эки жагында кыз менен жигит. Ал кайсы сууда? Кыз менен жигит ким? Түшүндүм, деди Адила. Бул биздин Таластын суусу, ал булар Жаныбек менен Гүлбайра. Таптымбы? Адиланын ошондогу күлгөн шыңгыр күлкүсү башкача чыккансыды. Ал бактылуулуктун күлкүсү эле. Ал терең жана тунук махабаттын күлкүсү эле. Жүрөгүндөгү махабат ушунчалык таза сезим менен күлкү аралаш чыгып жаткан эле. Саламат, сенин сөзүңө макулмун дегенсип башын ийкеди дагы толкундануу менен буларды айтты. Мен бүгүн сен үчүн баарына макулмун, бирок бир гана нерсе, мына бул күн желеси экөөбүздүн ортобуздагы нур көпүрө. Ортодогу чоң суудан мен сага, сен мага ушул көпүрө аркылуу өтүп келүүбүз керек. Бирок биз ушул нур көпүрөнү ортобузга түбөлүк бузулгус кылып кура алабызбы? Мен ушуну кыялданып жатам, деди толкундана. Адила ойлуу боло калып, бирде Саламатты, бирде ал тарткан сүрөттөгү нур көпүрөнү карап, сен кыял кечикенсиң, деп ойлуу жылмайды. Анан капыстан эле
өткөн жылы психология сабагында Жоокаев аттуу агайынын психологиялык тести, ошондогу көзүнө көрүнгөн узак кенен жолдон ары көгүлтүр туптунук көл үстүндө ажайып кооз нур көпүрө окшоп күн желеси көрүнгөнү эсине түштү. Ошондогу элес ушул азыр Саламаттын тарткан сүрөтү менен турмушунда кайрадан көрүнүп жатканыбы? Эмесе бул сүрөттү бекем катып ал, деди анан Саламат. Эмки жолукканда талкуулашабыз. Биз ушул түбөлүк урагыз нур көпүрөнү кантип курабыз? Макулдашабыз. Макул кыял кечим. Ошентте дагы бирок психолог мугалиминин тестиндеги нур көпүрө туурасында Саламатка айтпады. Таң калды, тагдырга таңыркады. Кийин айтам деди оюнда. Көкүрөктө сыр бойдон калды. Саламат саатын карады. Эчак түн жарымы? Ал Адилага мээримтөөгө мындай деди. Адила, эмки экзамениң эртеңби? Кой анда, сен эс ал, бир аз уктап ал. Саламат менен Адила макул эми уктайлы деп экөө эки керебетке жатканы менен уйкуну унутушту. Чын эле бүгүнкү түн өтпөй токтоп тургансыды. Ошондо Адила бир түпөйүл сыяктанган нерсени тактагысы келип билгизбей сурады. Кап десең? Ошондо аны сурабай койсо не болмок десең? Бир көмүскө сезим ага шыкак болгонсуду белем. Саламат, сен университетке мектепти бүтүп эле тапшырып окуп калдыңбы? Деп сурады күтүү сөздөн. Ооба, деди Саламат. Эч кандай башка ою жок эле. Өзүңчү? Мен биринчи жылы медакадемияга тапшырып өтпөй калганмын. Анан кийинки жылы бул жака тапшырдым. Сен армияга барган белең? Жок, барган эмесмин. Демек мен мектепке 1 жашка жакын кеч кирип, анан да 1 жылы окууга өтпөй калганымды эске алганда, Саламат менден 2 жаш. Адила ушул сөздөрдөн кийин кыйлага унчукпай жатты. Аны Саламат уктап калды го деп ойлоду го. Кой, эртең экзамен эмеспи? Эс алып алсын, деди да, дубалды карап жатып бактылуу сезимдер бийлеп уктап кетти. Ал түнү Адила уктаган жок. Эмне үчүн уктаган жок, эч түшүнө албады. Баягы кубанган кубанычтары куюндай учуп жоголуп, ойлору онталаа болуп талаалап, туйлаган жүрөгү сыгылып, эч кимге айтпас ички куру намыс аны кумдай кууруп, курумушудай куйкалап, ооналактап жатты. Эмне үчүн ушундай деп, кайра ушул эч кимге айтпас туюк сезимдер үчүн кайра өзүн жемелеп, от менен жалындын ичинде түйүлүп жатты. Саламат болсо дубалды караган боюнча быш-быш этип тынч уктай берди. Адила терезеден түшкөн айдын жарыгында Саламаттын жатканын улам караган сайын өзүн андан алыстатып, ынактык менен тартылууну кубалап, акыркы ирет болсо да карап алайын дегенсип көзүн албай жатып таң атырды. Адила ошол боюнча Саламаттын караанын ушул азыр мектептин босогосунан көрүп отурат. Эмне үчүн? Бул жообу жок суроо. Жандырмагы чечилбес табышмак. Бул суроонун жообун, табышмактын жандырмагын Адила гана билет. Андан башка эч ким билбейт да, жандыра албайт дагы. Адиланы ой басып турду. Ал өзүн Саламат сүйөрүн, өзү да Саламатты сүйөрүн билет, бирок сүйөм деп айтпайт. Неге? Аны өзү да билбейт. Чынында сени сүйүп, бирок сен аны сүйбөсөң, сен андан да мыктыны таппасаң, тапканча изде, дүйнөнү түгөл кыдырып издеп чык. Тапсаң таптың, таппасаң, анда ойлонууга туура келет. Үйгө кечигип келди. Ал Саламат кеткенден кийин дагы кыйлага жашынып отуруп, бир канча убакыт өткөн соң гана кеткенине ишенгенде үйүнө жөнөгөн. Темир илгичти ачканда ак түш тикилдей үрүп тосуп алды. Апасы короодо ары бери басып жүргөн экен, белине түктүү чоң сүргүнү бекем ороп алыптыр. Колунда таяк. Көрүп эле, апа эмне, кечки салкында эшикте жүрүсүз деп, колунан алып үйгө жетеледи. Таякты кайдан таап, таянып алдыңыз? Көрүп чоочуп кеткенимчи. Каныкей бир колун аркасына алып, белин түзөтмүш болуп үшкүрүнүп алды дагы үй жака басты. Үйгө кирсем демим кысылып кечке кыйналдым. Алы жокко таяк улоо дегендей, таяктагы кубат берерин эми байкап отурбаймынбы? Коюңуз чапа, эмитен таяк таянып деп, апасынын сөзү Адилага жакпады. Балам, карысаң кара жердей бол деген.
80ге жакындап калбадымбы? Эми карайын да. Кар адам теши түшүп, ээги жээгин жеген арыктай кемшээт. Качанкыга чейин эле какайып жүрө берет элем. Кары дегендин бели бекчейет, буту ооруйт, таяк таянып бөкчөйөт, карынын көркү ошол да. Ошентти дагы Каникей кытылдап жумшак күлүп койду. Коюңузчу апа, деди Адила, ан сайын жактырбай. Андан көрөкчө карыбай калган жаман тура. Карылыкты да көрүш керек. Бактылуу карылыкты көрүш керек десеңиз, мен макулмун. Аныңыз дурус. Мына тирүү болгондо чоң атаң быйыл күздө 83кө чыкмак. Таяк таянаар биле, ким билет, ошону да көрбөй кетпедиби кургурум. Экөө ошентип кобурашып үйгө киргенде Каникей эстей калгансып чөнтөгүнөн бир конверт алып чыкты. Адила, сага жанараак саат канчада эле бир жигит келип, мына бул катты берип кой деп таштап кетти. Конвертти колуна алган Адила эмне дээрин билбей апасынан көзүн ала качты. Эшик такылдаганынан чыксам, бир ак жуумал жигит туруптур. Сен ушул үйдө турабы деп сурады. Сылык учурашып, апасы болосузбу деди. Кызматта иштеген бала сыяктанды, сабыры суз. Анан ушул катты берип коюңуз деди да, ак машинесине түшүп кетип калды. Адила катты буурдай кармап, чөнтөгүнө салды дагы, чайникке чай куюп, апасы менен чай ичип, көпкө буйдалды. Атайын убакыт өткөрүп жаткансыды. Балам, теги катты окусаң, ким ал өзү? Эмне деп жазды экен? Сенде эмне жумушу бар, бала? Аны кайдан тааныйт элең? Сурасам айтпай койду, өзү билет деп. Жүрөгүн оорутуп коюп, жооп бербей койгон жигитпи дедим оюмда. Жакшы эле сурадым, кымпыйып үндөбөй койду. Каникей апа ушуну айтып, күлкүсү келгенин жашырып, жөтөлүмүш болуп ары карады. Адила чөнтөгүнөн катты алды дагы өзүнүн бөлмөсүнө карай басты. Тааныш кол жазма. Мына ушул кооз кол жазма менен Адилага канча рет кат жазды дейсиң? Баягы түндөн соң 2 күндөн кийин келгенде Адила бөлмөсүнүн эшигин ачпай койгон. Каалганы черткилеп, канча саат турду. Ошондо саламат канча саат бөлмөнүн эшигинин алдында отурса, Адила да ошончо саат керебетинен турбай, кыбырабай, дабыш да чыгарбай, бөлмөдө жок экен дедиртип, качан кетер экен деп күтүп жатканычы. Андан кийин да канча рет келди. Терезесинин тушуна келип, канча рет Адила, Адила, Адила деп атын миңирет чакыртып жалдыратты. Ошонун баарына бир да жооп бербей мисирейип койду. Канча рет жазган каттарын жатакананын вахтасынан алып да койбоду. Анан акыркы экзаменин тапшырып бүткөн соң байкатпай айылына кетип калды. Анан кайдан жайдан билип алды десең, бул жакта иштеп жүргөнүн. Мектепке дагы ушуну менен 3-чү рет келиши. Адила, менин таалайым, менин шорум, аман жүрөсүңбү? Ушунча таш боор болбосоң эмне? Жок дегенде, мен үчүн менден жүзүңдү терс буруп кеткениңди бир рет билип, жок мага экинчи келбе. Мен ошон үчүн сени көргүм келбейт деп ачык айтып койсоң болмок. Мен сага канча рет келип, канча рет кат жаздым. Бир рет жооп бербедиң. Таарынттымбы? Таарынсаң, таарынчыңдын себебин гана билсем го. Мен ЛТР телеканалынан которулуп, Жалал-Абадка өз жериме кетип жатам. Ал жакта жаңы телеканал ачылды. Мени операторлукка которуп жатышат. Жок дегенде алыска кетип жатып, бир рет карааныңды көрүп кетейин деген элем. Мейли, аман бол. Аман жүргөнүңдү билдим. Татынакай окуучу кызың бар экен. Аты да сонун, таттуу экен. Аны урушпа. Эч кимге айтпаңыз агай деп жатып, дарегиңди зорго айтып берди. Суранам, аны урушпа. Татынакай окуучуң дагы бир жигиттин шоруна жаралбай, багына жаралса экен деп дуба кылдым. Кош, Адила, менин таалайым жана шорум. Көз жашымды көл кылып, алыска кетип баратам. Аягында кол коюп коюптур. Махабат бир адамды азапка салат, а бир адамды бактылуу кылат деген ушу белем. Бир канча убакыттан соң тынчы кеткен апасы Адиланын бөлмөсүнө кирди. Адила ал кезде катты колуна мык чыгармаган боюнча диванда көмкөрөсүнөн жаткан. Ыйлаган түрү бар. Бул сүйүү деген сезимди Кудай адамдарга эмне үчүн берди экен? Бактылуу кылуу үчүнбү? Азапка салуу үчүнбү? Эгер бергени чын болсо, анда айрылууну бербей эле койбойбу? Балким айрылууну да
Кудай адамдар сүйүүнүн баа баркын билсин үчүн жараткандыр. Анда адам аны убагында билсечи, сүйүүнүн да айрылуунун да тилин өз убагында билсечи. Каныкей таягын таянып кызынын маңдайына келип отурду. Айт, ал эмне деген жигит эле? Жашырбай айтчы балам, кыйналбай. Мен дагы угайын, деди бир аз капалуу. Адила жаткан жеринен зорго туруп, кыйладан соң аңгемесин айтып берди. Анын узак аңгемеси бүткөндө түн бышып калган. Анан эмне болду деди. Каныкей суроолуу да, таң калыштуу да карап. Эмне болмок эле? Ошол боюнча экөөбүз жолугушканыбыз жок. Ал мага канча ирет келди. Мен качып жолуккан жокмун. Эмнеге? Эмнеге дейсиз? Көрсө ал менден 2 жаш кичүү экен да. Таарынычыңдын себеби ошолбу? Ошол? Анысын эмне үчүн менден жашырат? Билип туруп айтпайт. Айткысы жок. Мына азыр дагы жашырат. Жашырынып сүйгөн бул анын жигиттигиби? Же анысына намыстанабы? Андай болсо ал куру намыстыгы? Курулай бечаралыгы? Мен мындай куру намыскөй жана курулай бечара адамды жактырбайм. Болгон ошолбу? Ооба, болгон ошол. Мүмкүн жашырбай эле ушундай турбайбы? Кандай кылабыз дебейби? Деги аны өзүң жакшы көрөсүңбү? Адила башын ийкеп жер карады. Жакшы көрсөң, 2 жаштын айырмасы эмне болмок эле балам? Өз оюңду бербеген көктүгүң бар балам. Бала күнүңдөн ушундайсың. Көктүктүн пайдасы да, зыяны да бар. Өзүң байкагын алтын балам. Адила эч нерсе дебей үшкүрүндү дагы туруп кетти. Бетин жууп, эс алып келди дагы апасына эркелей минтти. Апа, ага башыңызды оорутпай эле коюңуз. Кудай анын дагы бактысына өзүнөн 2 жаш кичүү бирөөнү жазгандыр. Мага да ошондой менден жашы улуу, сымбаттуу, узун бойлуу, акылдуу, намыстуу бир жигитти Кудайым жазгандыр. Ошентти да апасына жылмая карап төшөгүнө жаткырды. Өзү жанында жатып, аны кучактаган боюнча уйкуга кирди. Мугалим калпайт албайт же ачык сабак алдындагы окуя. Мугалим окуучусуна калпайтпашы керек. Окуучусуна калпайткан мугалим эмес. Адиланын күндөлүгүнөн. Окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат мугалимдерди чакырып алып, жакында болуучу райондук методикалык семинарга карата сценарий түзүп жатканын, ага жалпы мектеп жапырт даярдык көрүүсү зарылдыгы тууралуу кеңешме өткөрдү. Сценарий боюнча дегенде окуу жүгүртмөсүн бузбастан бир ачык сабакка катышуу, андан соң бир мастер-класс көрсөтүү, соңунда бир тарбиялык сабак өтүү. Жыйынтыгында баарын талкуулап, анан катышуучуларга чакан музыкалык белек тартуулоо керектигин алдыга койду. Семинардын жалпы девизи менин педагогикалык философиям деген болушу керек экендигин баса белгиледи. Буга кошумча семинарда мугалимдердин методикалык иштелмелерин жана окуучулардын кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсүн дагы уюштурушубуз керек, деди Рахат. Албетте, булар биз үчүн оңой эмес, бирок жасашыбыз керек. Биздин максатыбыз мектептин жүзүн район алдында татыктуу көрсөтүү. Эсиңерде болсун, мында ачык сабак эң негизгиси болуусу шарт. Ачык сабагыбыз начар болуп калса, ал район алдында чоң уят болгонубуз. Биз ушул семинар менен мектебибизди районго жакшылап тааныштырышыбыз керек. Ошону менен бирге Рахат ар кимдин аткаруучу иш-аракеттерин саат мүнөттөрүнө чейин эсептеп чыкты. Рахат, менде бир суроо. Ачык сабак албетте жоопту иш, ошондуктан аны жаш, тажрыйбасы аз мугалимге эмес, башка тажрыйбалуу, дасыккан мугалимге бериш керек эле. Мисалы, Адила окууну жаңы бүтүп келип, мектеп босогосун жаңы эле аттады го, деди карыя мугалим. Анан да директордун тарбия иштери боюнча орун басары Тургунбек агай. Ал маселе эч ак эле чечилген агай, деди кес айтып Рахат, Тургунбектин карыялык көңүлүнө карабай. Адила менен макулдашканбыз. Ал сабакка даярданып жатат. Адила теориялык билими күчтүү, жигердүү адис. Аны жүрөксүнтүп коркутпай,
Андан көрөкчө шыктандырып кеңешиңизди берсеңиз болот. Кеңешмеден кийин Адила жамбы курдашы менен сүйлөшүп, анын ойлорун, сунуштарын уккусу келди. Ал жок дегенде 3 жылдай тажрыйбасы бар эмеспи? Ал сабагынын планын жакшы түзүшү керектиги, окуучулардын алдыртан даярдап берилүүчү суроолорду, алардын жоопторун түшүндүрүп, көргөзмө куралдарды белендеп, алар менен окуучуларды иштөөгө үйрөтүү сыяктуу иштерди жасоону айтып жатты. Бирок бул сөздөр Адиланын кулагынын сыртынан кетти. Айрыкча окуучуларды алдыртан даярдап, суроолорду берип, анын жоопторун үйрөтүп, сценарий боюнча жасалма сабак өтүү туура эмес деп ойлоду. Университеттен окуткан Бекбоев, Алымов деген профессор агайларыбыз мектепке практикага алып барганда айтышчу эле, деди оюн бөлүшүп Адила. Балдарым, кыздарым, силер эртең мугалим болосуңар. Сабак деген мугалимдин чыгармасы. Аны жазуучу кантип жазгандай эле кеп. Ошондуктан сабактын автору, ээси өзүңөрсүңөр. Аны кантип натыйжалуу өткөрүү өзүңөрдүн колуңарда. Ал силердин чеберчилигиңер менен талантыңарда. Бир гана эрежени эсиңерден чыгарбагыла. Ал эреже мындай: окуучу силердин сабагыңардан улам бир жаңы нерсени издеп тапкандай болсун. Албетте тема силер үчүн жаңылык эмес, бирок ал бала үчүн жаңы нерсе жана жаңылык. Ал жаңылыкты сабакта бала үчүн ачып бере албасаңар, ал силердин эмгегиңердин талаага кеткени. Жаңылыгы жок жасалма сабак силердин алсыздыгыңар, билимсиздигиңер. Ошон үчүн менин бул сабагым балама эмне берет, аны бала турмушунда эмнеге колдонот жана мен ага кантип үйрөтөм деп башыңарды катырышыңар керек. Болду, ушул суроолорго жооп тапсаңар, силер мыкты мугалимсиңер. Жамбы ушул сөздөрдү Адиланын оозунан угуп жатып, уккан кулагына ишенбегендей толкундана мындай деди. Кандай сонун методика. Мына, деп ойлоду Адила ошондо. Сөз бүттү дегендей. Мен багытымды таптым. Мына менен педагогикалык философиям. Эртеси Адила окуучулар менен ачык сабакка даярдануу алдында кеңешип алууну чечип, сабактан соң классына барды. Жарым саат кеңешип алалычы, урматтуу окуучуларым, деди Адила окуучуларына кайрылып. Түшүнөм, алтындарым, кардың арашты, чарчадыңар, Ошентсе дагы. Адиланын сөзүн улай улан шоктоно минтип кайрылды. Эжей, сиздин мектептен башка ишиңиз барбы? Окуучусунун мындай кескин суроосу Адила үчүн күтүүсүз болгону чын. А бирок окуучулар үчүн жаш эжеге уландын бул суроосу шоктонуп жатканындай тоюлду. Окуучулар ошон үчүн бул ушундай шок, эжей эмне дээр экен дегенсип унчукпай калышты. Жакшы суроо деп жылмая карады Адила уланга. Мугалимдин мектептен башка жумушу болбосо, сонун болмок. Анткени эртеңки сабакка даярдануу, окуучуларына керектүү, кызыктуу көп нерселерди айтып берүү үчүн изденүү жана да өзүнүн билимин, маданиятын арттыруу, башка турмуштук түрдүү жагдайларга убактысын коротпой, кебетесин, сынын бузбай жүрүү. Бирок андай жашоо кайда? Андай жашоо деги эле болууга мүмкүн эмес да. Мугалим да адам, үй оокаты бар, турмуш түйшүгү көп бир пенде да мугалим дагы. А сиздин өзүңүздүнчү? Адила шок окуучусунун тайсалдабай сөзгө чыгып, жана анын турмушуна кызыгып жатканына бир чети кубанып калды. Менин өзүмдүн дагы мектептен башка ишим көп. Оорулуу апама карайм. Силердин да апаңар барго? Үйгө барам, үй турмушумду жазайм. Эшикке чыгып короо жайымды иреттейм. Күчүгүмө тамак берем. Үйгө кирип, бир колум менен тамак жазайм, бир колум менен кир жууйм, бир колум менен отун жарам, чакалап көмүр ап келем, мешке от жагам. Анан силерге сабак бериш үчүн түн бир окумуна чейин дагы бир колум менен сабакты пландайм. Анан илимий жана көркөм адабияттарды окуйм, ушундай. Деп бир аз мукактанды да улан дагы буларды айтты. Отун жарып, көмүр жакканга күйөөңүз жокпу? Бул суроого окуучулар жапырт күлүп жиберишти. Адила дагы кошо күлүп, кыйлага токтоно албады. Улан болсо берер суроосун берип коюп, билмексен болуп олуттуу киши өңдөнүп отурат. Эмне дейин, тилекке каршы күйөөм жок. Уланчык, деди күлүп Адила. Ой, сенин сурооң укмушко чиркен. Улан дагы да шоктонуп буларды айтты. Айтсаңыз, биз деле барып, отунуңузду жарып берип турмакпыз. Кой, анте көрбө, деди анда Адила. Адила окуучуларын чакырып, үйүнө алып барып, кызмат кылдырып, отунун жардырат экен деп, элге шерменде кыласың.
Анда дагы бир суроо берейинби жей, деди улан. Бере кой. Сиздин жигитиңиз барбы? Бул суроо классты күлкү менен жарып жибергенсиди. Ошол маалда Тургунбек өтүп баратып, булар эмне болуп жатышат деп класска баш багып, Адиланы көрдү дагы, коюу кара муруту менен жылмая карап, каалганы жаап ары басты. Физкультурник, анан дагы өтө каардуу Тургунбек агайы баш бакканын көргөн окуучулардын күлкүсү тып басылып, класс дымып калды. Жок, деди. Адила күлкүсү тыйылып, сабыры заматта суз болуп, тилекке каршы. Ошондо көзү Таттуунун көзү менен чагылыша түштү. Таттуунун баягы күнкү Саламаттын келгенин айтып, ал тургай үйүнүн дагы дарегин бергенин эстеди. Ал үчүн Таттууну менин үйүмдүн дареги менен сенин ишиң эмне? Эмне үчүн бересиң? Жан кешти бирөө өлтүргөнү келип сураса да, айтып берер белең деп урушайын деген. Бирок билмексенге салып унчуккан эмес. Ал тууралуу Саламаттагы кат жазганда суранган турбайбы? Мейли аны сыр кылып сактап турсун. Ошентсе да Адила жигитим жок деп кутулгусу келди. Мугалим дагы калп айтабы деп сурады улан. Дагы да баягыдан ашынып. Ага да чыдады Адила. Анткени Саламаттын мектепке келгенин, Адиланы чакырып койчу деп Таттуудан сураганын баары угуп көргөн экен да. Албетте мугалим калп айтпашы керек. Окуучусуна калп айткан мугалим эмес. Сага кызык болуп жатса айтса айтайын, жигитим бар, сымбаттуу, мыкты жигит. Кайда иштээрин да сурайсың. Билип турам. ЛТР телеканалында оператор. Күндө кечинде көрөсүңөр. Ушул күндөрү Жалал Абад телерадио компаниясы жаңыдан уюштурулуп, ошол жака которулуп кетти. Жетишет го, Балдар эми иш тууралуу сүйлөшөлү. ЛТР телеканалында оператор деген сөздү кантседе ал сыймыктануу менен айтканына уялып кетти. Бетин басса уттуй ысып туруптур. Окуучулар Адиланын турмушу тууралуу аңгемесине ыраазы болгонсуп, эми унчукпай, астейдил тынчтанып калышты. Мен эми, деди Адила окуучуларына олуттуу болуп. Силерге бир психологиялык тест өткөрөйүн. Ал эмне тест? Деп сурап жиберди улан. Мен силердин келечек тууралуу ойлогон ойлоруңарды, элестетүүңөрдү, кыялыңарды, көз карашыңарды текшерүүчү тест. Охо, кызык экен. Албетте абдан кызык. Анда мындай, баарыңар көзүңөрдү колуңар менен бекем баскыла, басып караңгылыкты карап тургула. Ошол караңгылыктан өмүрүңөрдүн жарык күнүн издегиле. Келечек жашооңордун аппакай шууласын күткүлө, даңкыр жолун тапкыла. Силер жашооңор тууралуу кандай кыялдансаңар, өмүрүңөрдөн эмнени тилесеңер, ошол көзүңөргө көрүнөт. Түшүндүңөрбү? Кана кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Кана, кимдин көзүнө эмне элестеди? Биринчиден болуп улан ашыга сүйлөдү. Мага кенен талаа көрүндү. Мага ак карлуу бийик тоо, деди Таттуу. Мага жашыл бакча, деди Нурайым. Ошентип ар бири көзүнө көрүнгөн элестөөлөрүн айтып жатышты. Көрдүңөрбү, балдар? Ким эмнени турмушунда ойлосо, ким кандай кыялданса, учурдагы жан дүйнөсүнүн абалы кандай болсо, ошол кыялдары караңгылыкта жапжарык болуп көзүнө элестейт бекен. Ошол элес ар бир адамга анын келечек жолун элестетүүчү касиетке ээ. Муну психологдор жакшы билишет. Мен силердин ар бириңердин өз жашооңордун багытын таап жашашыңарды каалайм. Ойлонуп калдыңарбы? Көрдүңөрбү? Силердин жашоо багытыңар силердин кыялдарыңарга жараша болот. Кандай кыялдансаңар, жашоо багытыңар ошондой болот. Ким жашоодогу өз багыты айкын, кең, келечектүү болуусун кааласа, ошондой ойлонуп, ошондой кыялдана билүүсү керек. Адила балдардын өз жашоо багытын табуу туурасындагы темада ойлонуп калганын байкады да, жана аларды ойлонтуп койгонуна сүйүндү. Эми урматтуу окуучуларым, иш боюнча сүйлөшөлү. Жакында жазгы каникул күндөрү райондук семинар болот. Ал биздин мектепте өтөт. Семинарда мен ачык сабак өтөм. Мен силерди тандадым. Силер менин мыкты окуучуларымсыңар. Мени уят кылбайсыңар деп ишенип, силерди тандадым. Эгер мен уят болуп, жакшы сабак көрсөтө албасам, анда мен мугалим болбой эле базарга чыгып соода кылганым артык. Бирок менден соодагер деле чыкпашы мүмкүн. Ошентип Адила окуучуларына ишеним артып отурганын, алар уят кылбай турганын айтып, аларды шердентип сабактарына чейрек алдында жакшылап даярдануулары керектигин өтүнүп сөзүн аяктады. Арадан бир канча күн өттү.
Сабак деп чуркап жүрүп, апасына дагы жакшылап карай албады. Мени караба балам деп, апасы дагы эле эркине койду. Мен өзүм деле даяр тамакты жылытып ичип алам. Дарыларымды даярдап берип турсаң эле болду. Айланайыным, өзүң уят болбогондой болуп, жакшылап даярдан сабагыңа. Бөтөн эл, бөтөн жерде уят болбо. Бир ирет жакшы жагың менен көрүнө албай калсаң болду, ишенимден кетесиң. Деги адам болгон соң, жаман сөз артыңдан ээрчигилик кылбасын балам. 2 күндөн кийин ачык сабак деп жүгүрүп жүргөндө апасы жүрөгүнөн оорусу кармап ооруп калды. Түн бир уйкумда ойгонуп кетсе, апасы унтулуп чыдабай жаткан экен. Тура калып жарыкты күйгүзсө, төшөктө чабалактап жатыптыр. Апа кебай эмне болду? Деген Адила карбаластап эмне кылаарын билбей калды. Апасы эмне болуп атканын да айта албай, кара тер басып, жүрөгүн мыкчып, жанды албастап жатыптыр. Тез жардам чакыртууга мүмкүн эмес. Тоо түбүндөгү айылга кайдан келмек? Коңшу кыштактагы мурдагы совхоздун ооруканасынан башка жер жок. Туруп шашылыш кийине салып, эшикке чыкса жамкырын өшөрлөп куюп жаткан экен. Белектеген таксист кошунасына чуркады. Терезесин такылдатып эпте койготту. Ал дагы иштен жаңы эле келип жаткан экен, кыйылып жатып зорго көндү. Үйгө чогуу кирип, апасын экөөлөп төшөгү менен көтөрүп чыгышты. Ай ошондогу жазгы жамкырдын нөшөөр ай. Апасын машинага зорго салып, коңшу айылдагы ооруканага жөнөштү. Барышса, түнкү саат 3 экен. Айылдык врач 80ден ашкан кемпирдин эмне болуп атканын аныктай албай көпкө буйдалды. Бишкекке кимдир бирөөгө кайра-кайра телефон чалып, мурда дагы инфаркт болгон экен. Бул кайталаныш экен. Жанында кызы бар. Бишкекке алып барам деп жатат. Бирок пациенттин абалы өтө оор. Жолго чыгууга болбойт. Жандандыруу бөлүмүнө ооба, ошондой кылам. Дарылар жетиштүү деп карбаластап жатты. Каныкейди шашылыш жаткырышты дагы, болду, бошсуңар кете бергиле. Эртең менен кабарлашкыла деди, өзүн күзөтчү врачмын деп тааныштырган киши. Кечиресиз байке, сиздин атыңыз ким деди? Адила ага кайрылып. Менин атым Мунарбек. Мунарбек байке, ачык айтыңызчы, апам түндөн чыгабы деги? Мен азыр эч нерсе деп айта албайм кызым. Мен сыйкырчы эмесмин, баарыбыз Кудайдын колундабыз. Ошентип апасын Кудайдын колуна тапшырып, Адила үйүнө кайтты. Түн узарып кеткендей, Кудайдын бир таңы өтө кечигип аткандай болду. Таң эрте кайра келди да, апасына ысык тамак киргизип, ишине кайра жөнөдү. Жарым жолдон гана машина кармап мектепке келди. Кечке сабактары менен карбаластап жүрүп кечкирди. Үйүнө келсе, энесиз үй, ээн дегендей, ээн үй сус тосуп алды. Апасын эстеди, атасын эстеди. Аларсыз анык жетим экенин ойлоп, көзүнөн ысык жаш куланып, диванга бүк түшүп кулады. Ошол боюнча уктап кетиптир. Ойгонсо эчак караңгы кирип, муздак үйдө калтырап титиреп үшүп жатыптыр. Мына энесиз үй ушундай суук болот тура. Үйдү эненин деми гана жылытып турат экен го деп, караңгы түндө эшикке чыгып, мешке көмүр ап келгенден коркуп бүрүштү. Олдейнай, мына бир күн жок болсо, карааны жок карайлатып койгонсуду. Бирок Адила өзүн бек кармап, жылуу халатын кийип, белин бек бууп, эшикке чыкты. Эшикте ак төш жүрүптүр, борс-борс үрүп, эрмек болгонсуду. Ошол түнү Адиланын түшүнө чоң атасы Казыбек кирди. Көптөн бери кирбей калды эле. Түшүндө жазгы экзамен жүрүп жатыптыр мектепте. Анда Адила 11-классты бүтүп жаткан. Дал ошол экзамен башталар күндөрү атасы катуу ооруп ооруканага түшүп калган болчу. Математикадан өтө татаал тапшырма келиптир. Бирок окуучулар маселени чыгара алышпай, ал тургай математика мугалими Ильяс агай да башын үстөлдөн өйдө көтөрбөй 1 сааттан бери отурат. Ошондо чоң атасын эстеп, Адила терезеге тигилет. Агай, деп Ильяс агайына кайрылат. Ооруканага барып, атамдан кеңеш сурап келейинби? Ошондо чоң атасы Казыбек ооруканада жатканына 3 күн болуп калган. Абалы күндөн күнгө начарлап, дабаасын доктурлар биле албай, алда кудайлап жатышкан. Ильяс агай унчукпайт. Ошондо кайдан жайдан келе калганын билбей калат. Казыбек чоң атасы класска кирип келет дагы дептерин алып, маселени чыгара баштайт. Маселе ушунчалык татаал билем, улам жазып, кагаздарын улам ыргытып, эсепти чыгара берет. Ал ыргыткан кагаздарды окуучулар алып көчүрүп жаза башташат.
Караса атасынын кебетеси ушунчалык куп-куу болуп, жүзүнөн куюлган тер шурудай төгүлүп, апасы Канекей анын терин тазалап сүрткөнүнө үлгүрбөйт. Бир кезде чоң атасы маселени чыгарып бүткөн экен. Ошондо бүттүм дегенсип ыраазы болуу окуучуларды класста бир сейра карап чыгат дагы ошол жерден үстөлүнө кулап түшөт. Чоочуп ойгонуп кеткен Адила ата деп кыйкырып ойгонот. Ойгонсо таң атып калган экен. Адиланын көзүнөн аккан жашы жаздыгын жууп жатыптыр. Атасынын каранына бир жалынып, Адила оозуна келген Курандын бир сүрөсүн күбүрөнө айтып, "Атакебай, апама жардам бер" деп өйдө турду. Туруп эле ишке чыгып, Белектин үйүнө келди. Ал дагы ырас таң эрте жумушка жөнөп жаткан экен. Адиланы коңшу айылдын ооруканасына таштап кетти. Бул жактан эле жумушуна түз бара турган болуп, кийимдерин кийинип, кол сумкасын көтөрө келген. Бир колунда ысык тамак салынган баштык. Ооруканага келсе, эшик тоскон аялдан башка эч ким көрүнбөйт. Далис ээн, күзөтчү врачта байкалбайт. Медайымдын ордуда ээн. Апасы жаткан бурчтагы палатага келсе, палата ээн. Апасы жаткан керебет жыйналып, апасынан дайын жок. "Апа" деп алды Адила. "Сестра" эч ким жок. Өлгөн экен. Моргка алып кетишкен го. Мага айта алышпай жашынып калдыбы сестралар. Мындан башка ой жок, мындан башка сөз жок. Жанына караан болор адам жок. Кой деп жөлөк болор бир тууган жок. Ыйласаң угаар киши жок. Оозун кош колдоп баскан боюнча эшикке атып чыкты. Караса саат 7:30 өтүп калыптыр. Мектепке жеткичекти саат 8:30 болот. 9:00 семинар башталат. Ачык сабак. Кантем. Апам өлдү деп кабар берип, мектепке барбай коюу керекпи? Ким берет кабарды? Баса апамдын эмне болгонун кайдан билем? Ким аныгын айтат? Кантем. Менин ордума ким сабак берет? Ата ыйлап качкансып. Эртең элдин бетин кантип карайм? Менин абалымды түшүнөр ким бар? Ошентип жок дегенде апасынын түрү бар же жогун биле албай, карбаластап Далисте палатадан палаталарды кыдырып сурап жүрдү. Кайда жетип кетишкен? О Кудай, ушундай да күн болобу? Жолдо жөө кетип баратты. Оңулдап быйлап алган, көзүнүн жашы жүзүн жууп баратат. Ооруканадан түз жөө чыкканда ортодо ээн сай, майда бадалдар, ортодо майда агымдарга бөлүнүп аккан суу, улам бир тышка, улам бир чырпыкка, улам бир талдын тамырына чалынып, улам бир чөөттөгү чалчыкты кечип, карбаластап жыгылып туруп кетип баратат. Ушунча шашканда карасаң, сайдан өткөн соң ортары кайлы. Андан ары 3 чакырым, машинанын карааны көздөн учат. Саат 8 болуп, андан да өтүп баратты. Көзүнөн мектеп учуп, бир жагынан тердеп чарчап, бир жагынан көз жашы коюлуп, чаштары үрпөйүп, кебетеси адам тааныгыс болуп баратты. Ошондо башына бир ой келе калды. Балким апамды башка жака алып кетишкендир. Кокус түндө кыйналса, Бишкекке алып кетиштиби? Бая күнү бир врачка кайта чалып сүйлөшүп жатпады беле? Балким ошенткендир. Мен аныгын билип билбей эле өзүмчө күйүп пышып атамбы? Карбаластабай аныгын билишим керек эле да. Бул менен кем акылдыгым да, менден өткөн кем акыл барбы? Ошентип ойлоп, сүйүнүп, күлүп жиберип, токтоп тура калды дагы артка кылчак каранды. Кайра барсамбы деп ойлоду. Анан карбаластап кайра артты көздөй жүгүрүп жөнөдү. Оорукананын эшигине келгенде техничка аял чыкты. "Эжеке, апам палатасында жок, кече эле жакшы эле го. Билесизби кайда алып кетишти?" деп жатты энтеге. Тиг аял "Аа" деп алды да, жоолугун оңдой салынып, колун сыртты карай шилтеп, кайра тескери бурулду. "Апаң түндө катуу кыйналып, Бишкекке алып кетишкен. Эмне болгонун айта албайм." "Бишкекке алып кетсе, жакшы болуп калгандыр" деп алып, тиг аялдан жооп күтө карады. Аял тетири бурулган боюнча эч нерсе билбейм дегендей колун жаңсады. Адила кайрадан "Ак окус мен ойлогондой болбосочу, чын эле өлүп калсачы" деп алып, өз оюнан өзү коркуп эшикке качып чыкты. Жол ката улам көзгөсүнө каранып, көзүнүн жашын сүртүп, чачын таранып, эптеп өзүнө келгенсиди. Туфлисин жүз арчысы менен сүртүп ыргытты. Өзүн карманып таштай түйүлдү. Демин ичине катты, башын өйдө көтөрдү. Эми эмне болсо дагы даяр болууга өзүн көндүрдү.
Дене бойын бир карап алды дагы шарткылдай кадам таштады. Маанайын оңдоп ушул азыр 1 саатка Кудайдан күч кубат тиледи. Кайрат берүүсүн суранды. Атамдын арбагы колдоп түндө түшүмө кирген экен го. Анда апам да аман эсен сакаят. Мен сабагым да азыр жакшы болот. Баары жакшы болот. Жок дегенде 1 саат күч кайрат бер, о Кудай деп. Жалынып жалбарып суранып тиленди. Чымырканып тиленип заматта эрк күтө калды. Жетим өз киндигин өзү кесет дегендей өзүн өзү кайрат айтып мектепке жетип келди. Апик абай, көзүңдү түрөө бир ирет көрөр бекемин деп алды мектепти көргөндө. Коңгуроо кагылып, окуучулар жана семинарга келген райондун мугалимдери сабакка эчак кирип кетиптир. Мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат эшик астында Адиланын келишин күтүп, саатын кайра-кайра каранып, көзүнөн от чыгып турган экен. Адила, саат канча болду? Кайда жүрөсүң? Бул эмне кылганың? Көзүң шишиген чулуктар убакытта тапкан экенсиң, деп күңкүлдөп тосуп алды. Адила эч нерсе дебей, сынын бузбай, сымбатын кетирбей, Рахат менен баш экеш учурашты дагы кечирим сурап, саатын карады. Анан эрдин кесе тиштенип классты карай басты. Класска киргенде аны окуучуларынын нур чачкан көздөрү тосуп алды. Арткы партада конок мугалимдер эчак кыркалекей тизилип отурушкан экен. Адила менен кошо кирген Рахат жана мектеп директору дагы орун алышты. Учурашуунун эң жакшысы жылмаюу эмеспи? Баарына баш ийкеп жылмайып алды. Биринчи рет кабылып отурган мындай шартта көпчүлүктүн сүрү аны басып калды. Сүрдөгөндөн го ак булуттардын арасында не бир түркүн кыялдардын ичинде бирде нурун чачыраткан кереметтүү күн, бирде анын бейиш нурларындай болгон керемет нурлары көрүнүп, кайдан жайдандыр башка бир дүйнөгө кирип кеткенсиде. Кез-кез гана окуучулардын үндөрү угулат, кез-кезде гана өзү окуучуларына аралаша калып, алардын таасын сөздөрүн угат жана ал үчүн аларды кубаттап коюп, мунары карасынан сөзүн угат. Акыр заман адамы бакыл болот деп айткан, мал азайып арымдап жакыр болот деп айткан, эгин өнбөй чөп чыкпай такыр болот деп айткан, андан кийин замана акыр болот деп айткан. Ооба, бул үн таттуунун үнү болчу. Ал колуна кармаган баракты кээде бир карап коюп, Калыгул Олуянын казалынан үзүндүнү көркөм окуп жаткан. Анын үнүн Нурболот улантып кеткендей. Акыр заман адамы аалым болот деп айткан. Аяттын сөзүн бек тутпай заалым болот деп айткан. Аганын тилин ин албай чагым болот деп айткан. Биринин тилин бир укпай убайым болот деп айткан. Кайрадан көз алдына кереметтүү кең дүйнө тартылды. Ал дүйнөдөн көзгө кыбыр эткен пенде заттар өтүп жаткан замандар тартылды. Эл топтолуп, гүлдөй толкуп, СССР деген чоң жазуу жазылган тоо урап, талаалар андан ары элсиз ээн эрме чөлдөр элестеди. Мунарыктаган сырдуу закымдар, анан алыс-алыстан жарыктар көрүндү. Байыркыдан барк кетти, каадалуу нуска салт кетти. Жараяндан барк кетти, жакшы пейил нарк кетти. Устаранын мизиндей оодарылган дүнүйө, жасакердин кийгени катар-катар дүнүйө. Бул болсо Нурайымдын үнү болчу. А бул ким эле? Пейил кетти адамдан, береке кетти замандан. Нуска жоруп жоголду, жакшы менен жамандан. Замананын шумдугу байлар кылды ууруну. Байкап туруп сөз тапкан жаш балдардын шумдугу, сөздүн кетти турогу. А бул улан тентектин үнү го? Ооба, ошол, деп ойлоду дагы, ооба деген сөзүнүн үнүн өзү укту Адила. Заман мурдагандай эле, кечээ кандай эле, заман бүгүн кандай болуп турат, эмертең кандай болор экен. Көгүчкөн учаар жем чыкса, көк тулпар чуркаар тер чыкса. Көч жүрө албай токтолоор, көз учкан бийик бел чыкса. Көңүлү тынар көпчүлүк, көзгө токтоор эр чыкса. Бул соңку сөздү айткан Турсунаалы Бөлбүр го? Ооба, ошол, ооба, деди оюнда Адила. Анан көңүлү тынар көпчүлүк, көзгө токтоор эр чыкса деп алып, улутуна токтоду. Класс өзүнчө эле бир дүйнөдө жашап жатты. Класс ичинде өзүнчө эле бир замандар өтүп жатты.
Ошонун баары ушул класста, ушул окуучулардын арасында, мугалимдердин ортосунда өтүп жаткансыды. Сабак дүйнө, сабак заман, сабак тагдыр, сабактагы ар бир сөз тагдыр. Анда элдин, журттун, алардын ичинде ушул класста отурган балдардын дагы тагдыры аралашып жүргөнсүдү. Сабак аягына чыкты. Окуучулар да, мугалимдер да оор улутунуп алып ордуларынан турушту. Мугалимдердин артынан Адила дагы журналын колтуктап мугалимдер бөлмөсүнө кирди. Кирди да журналын үстөл үстүнө коюп, баш айланып отура калды да шолоктоп ыйлап жиберди. Айрылдым, апакебай, айланайын, апакебай. Бейгапар сабактан чыгып келген мугалимдер Адиланын ыйын угуп, дендароо боло түшүштү. Эмне дейт ботом? Жымжырттыкты карыя мугалим Тургунбектин үнү бузду. Ой, качан айланайын? Бүгүн, эртең менен. Ооруканага барсам, палатада жок. Төшөнчүсү бош, жыйналган. Эч ким билбейт дайынын. Мугалимдер бирин-бири карап тунжурай калышты. Тургунбек гана анын апасы каяктагы ооруканада экенин, эртең менен эмне болгондугун сурап билди дагы Адиланы колунан тартып өйдө кылды. Жүр балам, айланайын ай, апаңдан эле ушул ачык сабак артык беле сага. Байла айтпайсыңбы? Жүрү тура кой. Ушундай да болобу? Ия. Кокой. Рахат, сабактарыңды уланта бер. Тургунбек Адиланы машинасына отургузду дагы ооруканага заматта жетип келишти. Корбусу жамбы жанында. Ооруканага жете берерде, кыраа киши эмеспи, Тургунбек билгиси келди. Апаң канча жашта? 80ге келип калды. Чоң энең да анда. Ооба, чоң апам болгону менен өз апамдай болуп, кичинемден колунда өскөм. Түшүнүктүү, сен балам туруп тур. Сен дагы жамбы. Адиланын жанында бол, мен кирип билип чыгайын. Адила эмне деген сөз угар экенмин деп жүрөгү алып учуп бүрүшүп отурду. Бирок Тургунбек жакшы кабар менен келди. Көрсөк Канекей түндө катуу кыйналгандыктан врач өзү Бишкекке республикалык ооруканага жеткирип келиптир. Тааныш врачтар аны түнү менен жакшылап карашып, эртең менен абалы жакшы болуп калыптыр. Тынчсыздануунун түк кереги жок экен. Ошентип баары заматта ордуна келди. Аз күн өткөн соң апасы дагы сакайып ооруканадан чыгып келди. Адиланын маанайы оңолуп, мектепте иши да жакшы жүрүшүп жатты. Мектеп окуучуларынын областтык олимпиадасы болуп өттү. Ага кышында райондук турдан алдыңкы орунду ээлеп келген Таттуу катышып, анда да биринчи орунду жеңип алды. Баягыда райондук семинарга берген мыкты сабагынан кийинки Адиланын чоң ийгилиги болду бул дагы. Андан бери бир ай убакыт өттү. Окуу жылы аяктады. Адила апасын алып айылына кетти. Сиздер белгилүү агартуучу профессор Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» повестин угуп жатасыздар. Уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.